Менин атым Үсөн. 24-кө толдум. Мектепти бүткөндөн кийин агрардык университетке тапшыргам. Аны бүтөрү менен үйгө, өз айылыма келген. Андан дагы бул жерде туулуп өскөн ата-энем да бул жерде. Менден башка алардын жүлүк таягы жок. 3 айдан бери бука байлай баштадым. Сатсаң жакшы акча болчудай. Хош. Ой, қосна, бұққан таптың ба? Ой, мен саяқтап кеттір. Саяқтағында жоқ бас керек, ал сауықша үйленді дейсің бе? Былтыр үйлөнгөм. Келинчегимдин аты Чолпон. Чынын айтсам, мага жакшы аялды буйруптур. Татынакай, тың, оокатты кыйын кылат. Менин ата-энемдин сөздөрүн эки кылбайт. Негизи ушинтип бука байлап соода кылалы деген анын ою. Мага эркек болгондон кийин муну мойнума алыш кыйын. Бирок чындыгында эле аркы беркин чабыштырып оокаттаттың мага караганда. Анан жакында эле уулду болдум. Атам Актай деп ат койду. Айтыги Таштөбөдөгү Ишмурун акечи. Ким дейсиң? Ишмурун аке. Небереси келинчек алып келиптир дейт. Кайсы? Сүйүнчүлөтүп жибериптир. Ишмурун акечи отом Таш көчөдөгү. Тиге Абдрахман. Ошонун небереси келинчек алып келиптир. Сени менен окуган баласычы. Талайчы жанагы. Болсун. Жөн эле кудалашып алып турбу же? Жок, ала качып келиптир. Ала качыптырбы? Жакшы. Сүйүнчүсүн бердиң ба? Бердим отом, бербегенден анан. Бериш керек. Бул эмне кызым? Ата, бул деген бифштекс. Телевизордан көрүп жазадым. Текиз? Бифштекс. Дагы эмнени ойлоп таптың? Бул эмне беле? Кана? Кой турчу. Кана. Бул эмне? Не? Жебейсиңби? Жей берсин. Ушуга сүйүнсөң, ал. Эмне жебейсиңби? Сонтама экен. Сага жакпаса мага жат, мен жейин да сүйүнсүң. Жей бер. Мурчуңдабай ушуну жеп атканга сүйүнсөң. Ал, эмне жейин келбейт ал? Сен байкабай. Рас болгон тура. Мындан көрө десме болсо болмок.
Акыркы күндөрү мен өзүмдү Пажанский жактан жакшы сезбей жаттым. Башында ушундай болот го деп этибар албаптырмын. Анын кетпегенинен ооруп калдымбы деп да сарсанаа болдум. Айылга келин болуп келгениме 1 жылдан ашканына карабай, башка келиндерден кеңеш сурагандан тартындым. Кайненемден болсо уялам. Ошентип 1 жумадай жөн эле жүрө бердим. Акыры жакшы сүйлөшкөн кошунам бурулдан сурадым. Жашсыңар. Жакшы кандайсың? Кандайсыз эже? Жакшы. Багаңыз кандай? Жакшы. Сен кайненең эмне тамак жасап бергенсиң? Өлдүм баарысынан моктанчу. Ал эмне болгон шумду экен? Ой, жөн эле этти мясорубкадан өткөзүп эле жасап коесуз. Аны мага жазып берип койчу, э? Мейли. Мен деле кайненем ар кимге мактасын мындай кичине жакшыраак сөз угайынчы. Мейли. Сен үйүңөн асып калгансың. Бир нерсеге капа болуп жүрөсүң. Ой, мен бир нерсе тынчымды алып жатат. Эмне ол? Пажанский жактан. Женский? Ошондой жайдар эле жүрчү. Ай, mo биздин фапка барып көрбөйсүңбү? Биздин АДКнын кишилери айтат, жакшы көрөт дейт врачтарды. Эй, балам ойгонду. Макул, э? Мен кечке ойлонуп жүрдүм. Медпулка барсамбы же барбасамбы деп. Билбесең дагы ар кыл шумдуктар оюңа келип жаман болот экенсиң. Бирок акырында эмнеси болсо да барайын деп чечтим. Гүлазык порошок келгенге кошулуп алып, мында кою тамак менен бериш керек, суюк тамак менен берүүгө болбой, ысык тамак менен берүүгө болбой, ал айран менен берүүгө болот. Кичине эле каша жасап берсең, аны жеп түгөтүп болуш керек да бала. Аны кайра жылытып берүүгө болбойт. Жашсыңар. Айымы жесиндеби? Ооба, өзүмдө кире кой. Кире кой. Келе кой. Кел, келе кой. Кимин келинчеги элең? Үсөндүн келинчеги болом. Өйстөбү. Алтыным. Келе кой. Эмне болду анчалык? Кабагың бүркө. Уялбай эле айта кой. Эже, мен Пажанский жактан келдим эле. Келе кой. Эмне уялып атасың? Уялбай эле сүйлөй бер, алтыным. Бу жерде эч кандай сыртка эчтеке чыкпайт. Врачебный тайна деген болот. Ушул кабинеттен эч качан эч жака эч ким укпайт. Экөөбүздүн ортобуздагы сөз. Мен гана билем, өзүң гана билесиң. Уялбай, тартынбай сүйлөй кой. Бу жерде конфиденциальность деген болот. Муну биз аябай сактайбыз. Биз эмес, медиктердин баары сактайт. Эч жерде мындай сыртка чыкпайт медиктердин арасындагы сөздөр. Уялбай сүйлөй кой, сүйлөй бер. Мен акыркы күндөрү кандайдыр бир выделениялар келип атат. Анан дагы кычыштырып атат. канча күн болуп кетти? 1 жумадай болуп калды, андан да ашып калдым. Анан ушуга чейин кантип чыдап жүрдүң, алтыным? Эртеле келсең болмок да. Мейлими, бирок эрте келген, дагы эле эртесиң. Азыр көрөйүн, азыр кагазыңды толтурайын, анан кийин көрөмүн. Эч коркпо, кабагыңды ач, жакшынакай жаркырап тургунуң. Бир балаң бар да, канча жашыңда төрөгөн болуп каласың ошондо? 20 жашта. 20 жашта. Фамилияң? Мукашева. Мукашева. Атың? Чолпон. Мурун көрүнгөн эмессиң да, биринчи жолу келип атасың да. Ооба. Азыр боюң олугдай боло элек да. Балаң эмгисесиң. Ооба, эмгисем.
Эми алтыным орекинин баарын кайра келип жазайын. Азыр сени жакшылап туруп көрөмүн. Уялбай, жакшынакай, экөөбүздүн ордусу мен айтканды сен жаса, сенин тилиңди мен алайын, алтыным. Мен колумду жууп келейин, бияка даярданып отуруптур. Отура кой алтыным, азыр мен орекилеримди толтуруп бүтүрөйүн. Андай деле коркунучу эчтеке жок экен. Кандидоз деп коет муну, эч кандай немеси жок. Бул эч кандай күйөөңө да жукпайт, эч кимден жугуштуу эмес, бул өзүңдөгү болгон оору. Бул көбүрөөк жана антибиотик ичсе, организм ослабить этсе, жана анемия болуп төрөдүм деп атпайсыңбы, анан кичине организмиң алсыз болуп баратканда анан пайда болгон эле оору. Бул эч кандай коркунучтуу оору эмес. Өзүңдө болот, бул эндогенный деп коет, өзүңөн чыгат. Өзүңдөгү микроорганизмдер алы жетпей калганда, анан кийин сырттан кирген эмеге туруштук бере алат. Анемия болгондо болосуң, антибиотикти көп ичкенде болосуң. Иммунитетиң азыр көп эле түшүнөт го, иммунитетиң ылдыйлап кетти деп. А бизде болсо, кыргыздар айтабыз да, алсызданып, витамин жетишпей калганда ушундай болот деп. Эчтекеден коркпо, тамакты жакшынакай ичкиниң. Балаңды эмгизип, балаң жакшынакай бак. Эже, бунун эч кандай уяты жок турбайбы? Кой алтыным, мунун эч кандай уяты жок. Эч кандай уялбагын. Дагы сен жакшы келин экенсиң, эртерээк келип. Көп эле сага окшогон келиндер ошо уялып жүрө берип, ооруну өлүм ашкера кылат деп айтат да. Жүрө берет, анан күчөтүп ийет. Күчөтүп ийгенден кийин тиге барам, буга барам, орто жерде кандай кыйналып аткан келиндер. Сен азамат болдуң алтыным. Андан кийин кичинекей эле бир нерсе болсо, келип тургун, анан бооруки дары арзан. Аптекада бардык жерде бар. Мына биздин аптекадан деле алып кетсең болот. 3 эле күндүк. Атайын боорукунда шприци бар, бардыгы жазылган. Билбесең кайра келсең көргөзүп берем. 3 эле күн колдоносуң дагы, бат эле жакшы болосуң. Бирок таза жүргүнүң. Өзүңдү жакшы карма. Ошо алтыным жакшы эле келин экенсиң. Баштаганда эле келип турсаң эле болду, ушинтип эле. Мейли келип турам. Өз ден соолугуң үчүн келип тур алтыным. Болду. Түшүндүң да. Кандай санышты билдиң да? Ооба. Айткан боюнча түшүндүрүп мен ал. Арзан, абдан. Бардык эле аптекаларда бар. Арзаны керек бардык нерсеге. Жакшы бара кой. Жакшы бара кой алтыным. Чындыгында бунун эч коркунучу же уяты деле жок турбайбы? Мен башында эле коркуп жүрө бербей барсам болмок экен. Доктор эже да жакшы эже экен, жакшы кабыл алып, жакшы кеңеш берди. Иштер Кудай жакшы болуп жатат. Күндөн күнгө малдын санын көбөйтүп атабыз. Анан базарга дагы бат-бат барып турам. Базар сайын. Келинчегим эсептеп көрдү. Ушундай калып менен кетсек, Кудай буйруса бир жакшы машинеге акча жетчүдөй. Жаке! Келме. Yok etti. Garbaç. İşte bunu. Машинеге алып бара берчи. Мен справкаларды алып алайын. Үш. Ай Чолпон, болмайсың ертерек. Машина күтүп калбадыбы? Азыр. Азыр мына.
Болбойсуңбу? Ушулардын баарын унутпай ала бер. Амалдарын справкага бер. Азыр. Качан аткенсиңме киши? Ушуларбы? Ооба, ушулар. Мейли, давай. Тезирээк кел. Ооба. Дилбайке. Бияқта жакшылап бүтүрө бересиз да. Мен кетейин. жарайчы. Базарга. Жарайт. Байке, 30 да отам. Канча калат? Төгөрөк, 3 төгөрөк. Түшкүнө. Канча дейсиң сиз? 25 де. Окей, 25. Болбойт. Кошуксуң, реально. 5 кошо. Жигин аман бересиз, э? Машинага билем. Çıkarak maşını çıkarak. Vay biçen kaptanı. Помидор, пияз, Міне помидор, картошка да ойлатасың. желичек тизме. Тизмелерди тактап алыш керек болот. Ошо тизмелердин акырынан чу жакта базар жакшы болду деп сүйүнүп бакчы санайлы. Hoppa, kеттік жүр. Кайда? Каяка кет. Биякта мен жакшы тааныштарым бар кичине майлап түтөп койбойлу. Аның туура дечи, бирок могу тизмелердеги ала алыш керек болот. Каякта базар монтип күн жаап атса шамал болот. Барбай. Көрүп катта биз тырмышып жүрө беребиз. Катын ишин катын кылат. Сен катчынсыңбы же эркексиңби? О. Жүрүчү. Gel. Dozum var elede. Ayka gelemiyor. Çoluğu taş kaltırız, kolt taş al koy böyle. Колтунда шабашташ го булар. Saptıramaz onu sana. Çikolatayı bölüm ben evde. Ne bilim bitti o. Ay, coş. Aycan taптакы Мен сүйрөбөсүң. ал. Gel al. Мен тостумду каптырбай алам була. Gel söк albaysın. Ай таке, бул сөкөңөр албайт го. Бирден бир алганын көргөн жок. Момурап отурат го, алганын көргөн жок. Sökкен алганда да башка чалат. Мен жанатан бери алып. Айтып койчу Айке. Көрсөлөм койчу. Айке айтып койчу кандай алып. Кластердан көрбөс койчу. Таң ал бофтон ассın. Алып койчу. Баягыдай. Ала теле турбайбы. Достор. Сөкем жөнүндө да кичине сөз айта кетпесе болбойт. Туура. Сөкем сооданын башында бир торпок менен эле баштаган. Эми азыр мынтип карагылачы, канча баш болду жаке? Туура, башындачы. Өзүм жүктөп барам да базар сайын малым. Бир торпок салчы. Азыр полный машина жүктөп. О, аябай жакшы болуп турбайбы анда. Дара колдомуптан жардамыбыз түбөйт. Сөкем жакшы. Эми аял жакшы, эр жакшы дегендей. О, ушу аялдар үчүн бир тос көтөрүп коелу, э? Аялдар болбосо биз кайдан болот эле, кел. Апак аял коелу эми, э? Алга. Бул гитара кимдики? Бул гитара Үсекемдики. Үсекем бүгүн сатып алды. Андай болсо бизге бир куплет ырдап бербейсиңби? Сөке ырдап койсун. Жанер кеткен ырлардан бир куплет ырдап берип коеюн, кел. Өзүңдү көргөз эми. Кел, өнөр. Турчу анда мен жаным ар бугайын. Тур.
алыста жүрсем таштап сен кеттің, ардагы мени дуруксуз белең, ардагы мени дуруксуз белең. Азырда ойдо элесиң тура, сагыныч оттун өзүңө бура. Эстесем өткөн күндөрдү, көзүм жашыма коюлат. Эстесем өткөн күндөрдү, көзүм жашыма коюлат, көзүм жашыма коюлат. Андан бери күндөр өтүп уланып, а мен болсо жүрөм сени сагынып. Жүрөгүм сыздап кетет сен ойлосоң. Унутпа эсте жүргү мени дагы, унутпа эсте жүргү мени дагы. Азырда ойдо элесиң тура, сагыныч оттун өзүңө. Үсен, турбайсыңбы? Малдар сугарбайсыңбы? Азыр. Ай, болбойсың бе? Кандай сөкө? Кандай? Жакшыбы? Ой. Күрөң берип турчу, тиги кошуналарым сурап кетип калып, кишинин баарын чолок кылды. Тиерди алыр. Эмне манайың бас? Эмне бир жериң ооруп атабы? Докторчулук жактан билбейт белем. Эмнең ооруп атат? Жанагы биягымчы зара кылганда агып тажап жүрдү. Анда бирдеме деген дары бар шыза. Эчте эле айтпайм, атаң өчкөгө тилимин учунда эле турат. Кыскасы ошону алып ичсең ошо жакшы жардам берет деп угуп жүрөм да. Каяка барып жүрөсүң? Досум, муну менен тамашалашкан болбойт, эртерээк барып көрүн. Көрүнүш керек, ооба. Дада, келе ғой. Кандайсың? Жакшы, келе ғой. Кандай? Солук жакшыбы? Келе ғой. Келе ғой, отура ғой. Чоңоюп атабы? Чоңоюп атат. Жакшы чыгардыңбы? Ооба, жакында эле чыгардым. Күлазыкты берип атасыңбы? Ооба, берип атам эже. Жакшы болуп калдыбы? Эмне болуп калды? Көптөн бери көрүнбөйсүң. Кабагың кайра эле бүркөлүп, келгенде жаркылдап келип жүр деп элем. Дагы бирдеке болуп кетти. Ооба эже. Мен Баженский жактан келдим. Азыр мен карточкаңды алдырайын. Гүлбарчын карточкасын таап келип берчи. Мукашева. Эмне болду? Эмне болду? Капаланбай, жаркылдап туруп айтып бир экөөбүздүн ортобузда мурун эле сүйлөшпөдүк беле, эч кандай эч нерсе эч жака чыкпайт. Врачебный тайна деген болот. Бул жерден өзүң деле укпадың, 1,5 жылдан бери эле көнүп деле калдың да. Эч кандай эчтеке бул жерден угулбайт. Экөөбүздүн гана ортобузда болот. Тартынбай болгондой сүйлөй кой. Мен таарсыгым ооруп, көп туалетке барып атам да. Зара кылсам да ооруп атат. Выделениялар көбүрөөк келип атат. Канча убакыттан бери пайда болду бул? Ушу 3-4 күндөн ашып калды го. Эсиңде экен алтыным, эртерээк келипсиң.
Анда эмесе көрөйүн, анан көрүп туруп анан экөөбүз сүйлөшүп туруп, анан чечелик Мен азыр колум жууп келейин, сен бияка кирип даярданып тургуну. Эми чолпон тиги мен мындай объективно карап көргөндө ириң выделенияң аябай эле мага жаккан жери жок. Анан кийин азыр мазогун алып койдум. Анан бул карап турсам жыныс жолу менен жуккан ооруга окшоп атат. Коркпо, үркпө, эме кылбай туруп учурбайлык бирдекени. Бирок биз ойлоно беребиз да врачтар. Любой нерсени окшоштурабыз, любой нерсени ойлойбуз. Анан азыр эрте. Анализин алып койдум, мазогун чыксын. Бирок күйөөңдү акырын алдап соолап туруп, эмне болгонун сура. Эже кандайчы ошондо күйөөмөн жуккан болобу? Эми мүмкүн. Бирок сен аны тиги жугусту деп коркуп үркпөгүнүң азырынча. Күйөөң менен жакшылап сүйлөш. Эмне болдуң? Айтат да, анча болгон эми. Же анын жүргөн балким тең туштар жанагындай орусча айткандай рискованный адамдар менен жүрүп калса, эмнени күтүүгө болот? 100 грамм жуткандан кийин кандай абалда болду? Каяка барды? Аны тиги неме кылбай чычалабай туруп жакшынакай күйөөңдү алдап соолап жакшынакай түшүнгүнүң дагы анан кийин муну анализге беребиз. Күйөөңдү анализин берсин, сеникиден экөө чыккандан кийин экөөң тең дарыланышың керек күчүгүм. Бул оюнчук эмес. Бул оору менен ооруп калсаң, кокустан ооруп калсаң, эми оордук дебей туралычы, эрте азырынча. Тигини да айтканга, муну да айтканга. Бирок сен өзүң ушуну оюңан чыгарбай, күйөөңдү көндүргөнгө аракет кыл дагы, анан экөөң тең дарыланышың керек. Мунун последствиясы эң жаман болот. Сен коркпо. Абдан тимеле неме болуп жүрбөй атасың да. Эми эже эмне кылыш керек? Эми сен адегенде күйөөңдү сөзгө тартышың керек. Бияка алып келгениң күйөөңдү. Эже ал өлсө да келбейт. Мен аны билем го. Келбесе анда мен райцентрге направление берем. Мага келбесин билип турам өзүм деле. Анализ берсин, көрүнсүн. Мен сага направление берейин. Күйөөңө алып барып бер. Аны дарыланбасаң мунун последствиясы жаман болот акыры. Төрөбөй каласың ушул бойдон бир бала бойдон. Мындан оорудан айыкпасаң. Внематочный болосуң. Эң шумдуктай оорулардын баары ушундан калып калат. Анан бирөөң эле дарыланганын эч пайдасы жок. Экөөң тең дарыланышың керек. Экөөң бирдей. Анткени бирөөң дарыланган менен бирөөңөн кайра жугуп атпайбы? Ошон үчүн экөөң тең дарыланышың керек. Анда алып келдиңде направление берип туруп, анан анализди бүт өткөндөн кийин леченияны баштайлык. Анан сен эч кандай эчтекеден коркпо. Мындан айыгат бул. Туура жүрүп, туура дарылансаң эле айыга турган нерсе. Мун үчүн кабатыр болбо. Мен аябагандай ызаландым. Эң жакын адам тебелеп тепсеп кеткендей сездим. Дагы жакшы врачтар адамдардын сырын бек сактайт экен. Болбосо бүт айылга уят болмокпуз да. Апам кайда? Сага эмне жин тийди? Тигиңди ушинтип тамак жасап береби? Эмне деле жатасың? Бети жок. Уятың барбы дейм? Кантип ошондойго бардың? Сен үй бүлөң жөнүндө, мен жөнүндө, балдарың жөнүндө кичине ойлондуңбу деги? Эмне деп эле өзүң карманчы? Мен карманышым керек экен да, муну карасаң. Сага ушу точно жин тийиптир. Бети жок. Ал ким? Качантан бери барып жүрөсүң ага? Эгер сага үй бүлөнүн кереги жок болсо, бар ошону менен жаша. Аны сага ким айтты? Ким? Мен врачка көрүндүм. Гонорея менен ооруп калыптырмын. Жыныстык жактан жугуштуу оору. Эмне врачка бардыңбы? Айтып бердимби? Кызык го. Доктурга айтпаганда кимге айтмак элем? Сен мага жугусуп турсуң. Кылгылыктын баарын кылсаң дагы кичине коргонбойт белең. Жок дегенде презерватив колдонбойт белең. Болду эми.
Эми экөөбүз тең дарыланышыбыз керек. Доктор дары жазып берди мага. Эгер дарыланбасак тукумсуз болуп калат экенбиз. Эртең тезинен райцентрга баргандагы урологко көрүнгүм. Кандай гана амал таппайын, күнөөнүн баары менде экенин түшүндүм. Эмне бардым эми? Азгыр калданып. Ойбай, ескірлер жоқ. Бүт эле тарсылдак турсулдак болуп калды. Ушуну кантип көрүшөт билбейм мен. Айлы жок көрөсүң эми. Ушундан көрү башкасын эле көрбөйлү ай. Мунун эмнесин кантип көрөт? Тарсылдатып. Ой, апа. Ия. Мен райцентрге барып келейин. Эмнеге? Барып жем алып келиш керек. Юбутум жем бар да. Ой, ал жетмек беле. Эмне дейт? Ой, жем алып келейин дейт, жем бар десем деле болбой. Барсың. Барсың, барып кел. Андан бери көп күн түн менен алмашып, убакыт акырындан өтө берди. Биздин каармандар бул окуяны унутушуп, өз жашоосун башкалар менен бирге уланта беришти. Үсөн болсо бука байлап өз чарбасы менен алек ачолпон бала бакыраны карап ага чөлөк таяк. Алло, Бауыр, қандай? Жақсы. Мен деген 3,5 тонна уйдун етін бет жібердім. Серік айтып қой, ошо жолдан тосып алсын. Билет алдым, о. Жақсы. Үйгө. Азыр мен докторға барып, справка алып барам. Болып тұру? Давай. Салам алейкум. Кандайсың? Мага жанагы справка керек эле. Жанагы бирдеме дейт, жанагы спид дейт. Эми өзүңөр билесиңер да. Келсем отурсаңыз. Эгерде сиз ушундай справка алам десеңиз, анда бир аз убактыңызды азыр бөлүңүз. Анткени биз ар бир адамга ушундай анализ тапшырган келгендерге ушул оору тууралуу маалымат беребиз. Сиз уктуңуз беле ВИЧ-СПИД деген эмне экенин? Чала уккам. Бир коркунучтуу оору дейт. Медицина тилинде СПИД бул пайда болгон иммунодефицит синдрому деп чечимленет. Жөнөкөй тилде айтканда, бул оору адамдын иммунитет системасын бузуучу инфекция.
эгерде ушу спид менен ооруган адам ар кандай бир жугуштуу ооруларга туушар болсо, ал ага туруштук бере албай калат. Анткени ал адамдын организминде ВИЧ вирусу пайда болуп, ошо иммунитет системасын буза баштайт. Андан тышкары спид бул борбордук нерв системасына да таасир этет. Ошондуктан спид менен ооруган адамдар ар кандай бир психикалык ооруларга да дуушар болот. Түшүнүктүү. Бирок ал вирус менде кайдан болмок эле? Жанагы справкаңызды эртерээк берсеңиз, бир жакка барыш керек эле. Билесизби? Спидтен эч ким толугу менен коргонгон эмес. Эгерде адам өзүн өзү коркунучка дуушар кылып алып жүрсө, ал адам спид менен ооруп калышы мүмкүн. Андан тышкары ВИЧ вирусу бул өтө жөнөкөй вирус эмес. Бул вирус адамдын организминде көп жылдар бою жүрө бериши мүмкүн, эч билинбей. Сырттан да карап, өзүңүздө ооруган адамды эле билбейт, ооруп атабы же ооруган жокпу. Бирок бул вирус 10 жылдан кийин, же адан дагы көбүрөөк жылдардан кийин ошондо гана бир синдромдорго алып келип баштайт да. Бирок ушул убакыттын ичинде адам, спид менен ооруган адам, башка кишилерге да ушул ооруну жуктурууга ыктымал да. Анда адам өзүн билбей эле бөлөктөргө жугузуп жүрө берет турбайбы? Туп-туура. Спид оорусун 3 жол менен жуктуруп алса болот. Бул жыныстык катнаштан жугушу мүмкүн, кан аркылуу жугушу мүмкүн, жана энеден балага жугушу мүмкүн бул оору. Анда эмесе сиз ушу анализди тапшырганга макулсузбу? Анда мен сизге азыр направление жазып берейин. Сиз кийинки бөлүккө барып туруп, ошол жерден ушу анализди тапшырсаңыз болот. Сиз билгендей, биз сизден 2 жолу анализ алдык. Экөөнтө тең анализ 10 жыйынтык менен чыкты. Сиздин каныңызда ВИЧ табылды. Албетте, ВИЧтен толугу менен айыкса болбойт. Бирок оорунун өрчүшүн токтотсо болот. Башкача айтканда, дары-дармек колдонсоңор, спидтин пайда болушун бир белгилүү бир мөөнөткө токтотуп турса болот. Сизге оору болуп жатса керек, бирок ушу менен жашоо токтобойт. Турмуш улана берет. ВИЧ менен жашаган адамдардын анонимдик топтору бар. Сиз ошолордун чогулуштарына катышсаңыз болот. Алардын окуяларын угуп, алардан кеңеш сурап, алардан бир жөрөк таяк тапсаңыз болот. Сиз жалгыз эмессиңиз. Сиз ушундай топтор менен байланышып, ошолордон көп кеңеш алсаңыз болот. Сизде ВИЧ болгондуктан сиздин жубайыңызда да коркунуч бар. Мен сизге кеңеш берет элем. Жубайыңыз менен сүйлөшүңүз. Ал да анализ тапшырса жакшы болот. Үсөн. Эми биз экөөбүз шашпай толугу менен маектешели. Биз сиз жуктурган булактарды аныктаганга аракет кылайлык. Мен сизге бир нече суроо берем. Сиз колуңузга келишиче аракет кылсаңыз толук жооп берген, эчтекени жашырбай. Экөөбүздүн ортобузда болгон сөз конфиденциалдуу болот. Эч ким бул сөздү укпайт. Эгерде сиз каалабасаңыз, сиздин диагнозуңузду эч ким билбейт. Андай эмесе уруксат берсеңиз, суроолорун баштай берейин. Сиз банги заттарды колдоносузбу, же мурун колдончуңуз белем? Мен азыр доктор эмне деп сурап жатканы да эсимде жок. Мен бирби же 2 саат отурдумбу билбейм. Өзүмдү тумандагыдай эле сездим. Бирок мен бир нерсени толугу менен түшүндүм. Мен башка бирөөлөр менен катнашка барып жатып, жуктуруп алыптырмын. Кудай мен ошол үчүн жазалады окшойт. Азыр үйгө барып, чолпону менен сүйлөшүшүм керек. Ага кантип айтам? О Кудай,
ага жуктуруп салбасам экен. Балдарымчы? Алар менен эмне болот? Билбейм. Мага бүт баары эле түштөй сезилип жатат. Жаман түштөй. Мен мындан ары кантип